Причина следствие бар. Сен причина, результат следствия. Жашообуздун азыркы абалы үчүн өзүбүз причина. Башкача айтканда өзүң себепкерсиң. Даже сенин жашооңдун абалы үчүн ата-энеңди, күйөөңдү жана башкаларды күнөөлүү деп эсептесең дагы дайыма өзүң гана себепчи. Ар бирибизде тандоо бар. Биз бак эмеспиз. Эч ким бизди батареяга байлап, сен мени гана угушуң керек, сенде башка жол жок деп айтпайт. Бирок ошондо да көпчүлүк аялдар жашашат дейт. Менин күйөөм же кандайдыр бир жакыным энергический вампир мени ылдый тарта берет деген сыяктуу сөздөрдү айтышат дейт. Мындай убакта аялдар өздөрүн жертва сезишип, жолдошун күнөөлөшөт. Мына менин бакытсыздыгым үчүн ошол күнөөлүү деп. Тондор Роббинс твои стандарты предопределяют качество твоей жизни дейт. Сенин жашоо сапатыңды сенин стандартың аныктайт. Ар бир адамдын өзүнүн стандарты болот. Финансы жагынан мисалы сенде канча акча бар, мамилеси, сага кандай мамиле кылышат адамдар. Эгер жашоо сапатын көтөргүң келсе, өзүңдүн стандартыңды көтөрүшүң керек. Эгер күйөөң диванда чалкалап эчтеке кылбай деле жатса керели кечке, сага жардам бербесе, балдарыңдын тарбиясына жардамдашпаса, финансылык жактан, моралдык жактан жардам бербесе, ал сен ага чыдап жашап жүрө бергениң, демек бул сенин стандартың. Низкий стандарт, низкое качество жизни. А высокий стандарт, высокое качество жизни дейт. Жашооңдун сапатын көтөргүң келсе, стандартыңды көтөр. Ошондуктан жашооңдун деңгээли бул сенин тандооң. Эгер адам кечке диванда жатса, эч поддержка кылбаса, моралдык же материалдык жактан, эмоционалдык жактан, дайыма недовольный болуп, энергияңды алып, сен ылдый тартса, бирок ошондо дагы сен ага чыдап жүрө берсең, ошентип жүрө бергениң бул мыктын үстүндө жана камшылап жаткан иттин историясына окшош дейт да. Соседи, сен эмне эле сен итиң кечке эле камшылай берет, керели кечке десе, ал мыктын үстүндө жатат деп. А эмне үчүн мыктан туруп кетпейт десе, мык анча деле оорутпайт го, ошон үчүн жатат да деген сыяктуу. Күчтүү характер, жогорку стандарт. Сүйлөшүп туруп эле маселени чечиш керек дейт. Үй бүлө бул команда. Ар бири командадагы игроктор. Эгер команда жок болсо, үй бүлөдө ийгилик болбойт дейт. Үй бүлөдө команда сыяктуу бир максат болуш керек. Балким ар биринде өзүнчө развлечение болушу мүмкүн, бирок үй бүлөлүк баалуулук бир болушу керек. Чечим чыгарыш керек чогуу. Бул күчтүү характерди, ички стерженди талап кылат. Вероника Тан мужчину успешным делает женщина дейт. Эркекти аял киши ийгиликтүү кылат дейт. Күчтүү характери бар аял бул аял физикалык жактан күчтүү болушу керек дегендикке жатпайт. Аял назик, алсыз болуп туруп деле ички стержени күчтүү боло алат. Эгер сенде күчтүү характер болсо, чечим чыгара аласың. Сенде тандоо бар. Сенин азыркы жашап аткан ситуацияң бул сенин гана тандооң. Ал үчүн башка эч ким күнөөлүү эмес. Үй бүлөлөрдү, аялдардын ситуациясын көп жыл анализдеп, эмне үчүн аялдар чыдап жашап жүрө беришет деген суроого мындай вывод кылышыптыр. Алар даттанып, налып жашаганды жакшыраак көрүшөт, жашоосун өзгөрткөндөн көрө. Анткени любой ситуацияны өзгөртүү дискомфорт. Бул стресс, кыйналуу, комфортный болуп калган жашоодон баш тартуу. Организм дискомфортту жактырбайт. Эчтекени өзгөрткүсү келбейт. А любой өзгөрүү, дискомфорт, неудобство, талашуу. Ошондуктан ситуация көп жыл бою жаман болсо да, моралдык жактан өлүп атса да, ошого чыдап жашап жүрө беришет. Бирок көпчүлүгү түшүнүшпөйт. Дискомфорт убактылуу экенин, балким бир ай, бир жыл болушу мүмкүн. Бирок ошондон өткөндөн кийин сен кыялданган жашоого жетесиң. Аялдар чыдап жашап жүрө беришет. Алар түшүнүшпөйт кандай эң кымбат убактыларын коротуп жүргөндөрүн. Алар бул убакытты аны сыйлаган, баалаган өзүнүн сүйүктүү адам менен жашоодон ырахат алып жашаса болмок экенин. Ситуацияны өзгөртүш керек, өзүң өзгөрүшүң керек, жакын адамыңдын өзгөрүшүнө жардам беришиң керек. Эгер андай болбосо, анда өзүңдүн стандартыңды көтөрүп, бул ситуацияны чечиш керек. Англичандар кээ бирде чындыктын көзүнө тикке караш керек дейт. Кээде ачкыңды чечип, өзүңдүн жашооңду карап, өзүңө айт. Жетишет. Мен болду, мен дермолорумду чогулткум келбейт.
ушул минуттан баштап өзүмдүн стандартымды көтөрөм. Дискомфорт болот, урушуу болот, жоготуу болот жана башка, бирок сонун күн келет. Кыштан кийин сөзсүз жай келет деш керек. Бирок адамдар жашоосун өзгөрткөнгө даяр эмес. Алар жашоосуна чыдашат. Мейли жардам бербей эле койсун, мейли сыйлабай эле койсун, мага көңүл бурбай эле койсун, зато менин күйөөм бар дешет. Бул алардын стандарты. Мага үй бүлөлүк проблемалар жөнүндө көп жазышат дейт. Ички дүйнөңдөн ошончолук кирик душу болуп каткандан кийин жашооңду өзгөртүшүң керек. Стандартты көтөрүш керек. Эркектер эле күнөөлүү болбойт, аялда да күнөө бар. Аялда дагы жоопкерчилик бар. Эгер кандайдыр бир чечим чыгарбасаң, баары кайталана берет. Сенин жашоо сапатың, сенин стандартың. Эгер аз акча иштеп тапканга, аз зарплата алганга көнүп калсаң, бул сенин стандартың. Аз акча зарабатывать этүү. Көбүрөөк акча иштеп тапкың келсе, стандартыңды көтөр. Ден соолук, бизнес, партнер деле ошондой. Дискомфорттон өткөндөн коркпош керек. Бизге акча табуунун 25 способун жазгыла деп задание берген. Бирок эч ким 25 способ жазбайт дейт. Бирок чындыгында 10ду жазышыбыз керек болчу экен. А эмне үчүн 25ти жазгыла деп айтты? Анткени бул таргет дейт. Эгерде 10ду жазгыла десем, силер 5ти эле жазмаксыңар дейт. Муну менен Асел мээбизди көбүрөөк ойлонтконго болорун көргөздүм дейт. Көбүрөөк тапшырма максат болгондо мээ көбүрөөк ойлонот экен. Ошентип ички сезим, ички өзүбүздүн ресурсоемкосту ачыш үчүн чоң максат коюшубуз керек экен. Цель саналууну. И ты приземлишься среди звезд хотя бы дейт. Жоксо айды көздөй мейли ошондо, жок дегенде жылдыздардын арасына түшөсүң дейт. Английский пословица бар экен ушундай. Кээ бир адамдар өтө кичинекей максат коюп алышат. Өзүн кыйнагандан коркот. Анан в итоге андан да аз эле нерсеге жетет. Сен өзүңдү ойлонгонго заставить этсең, меңди иштетсең, эмне жөндөмдө экениңди көргөзүү үчүн ушул 25 способду жазуу заданиясын бергем дейт. Канчалык көп способторду жазып чыксаң, ошончолук супер. Мен идеяларды берет. 25 способ жаз дегенде көпчүлүгү 10го жакын способ жазат. Эгер 10ду жазыш керек деген максат койсоң, анда 5ке жакын эле способду ойлоно аласың. Не бойтесь себя растягивать дейт. Өзүңөрдү ойлонткондон коркпогула дейт. Асел Садыков айтат, мен 5 миллион фунтту селге койгом дейт. Максатка 5 миллион койгом дейт. Бирок андан азыраак эле жеттим. Бирок буга капа болгон жокмун дейт. Эгер мен 1 миллион футту селге койгондо, балким 100 000, 200 000 футка эле жетмекмин дейт. Ошондуктан максатты чоң коюш керек. Сенин раз жана радикулярный активационный система ошого жетиш үчүн способторду табыш үчүн. Расты кантип запускать этебиз? Максатың четкий, ясный болгондо ал өзү эле автоматически запускать этилет. Биздин организм ушунчалык акылдуу. Ал ар кандай системадан миллион эсе акылдуу дейт. Сен максатыңды так билишиң керек. Раз запускать этилет. Адамдар келет, событиялар болот. Конкретно эмне каалайсың, ошого фокус кыл. Бүгүн муну каалайм, эртең тигини каалайм деп ааламдын башын айландырба дейт да. Кээ бир адамдар туура эмес максаттарды коюп алышат. Мен жаман күйөөнү каалабайм деген сыяктуу. Ошондо фокус жаман күйөө дегенге болот экен да. Подсознание жана частичка не, мисалы, не хочу дегенде, не дегенди түшүнбөйт дейт да, укпайт экен. Ал мисалы жаман күйөө дегенди эле чөткө угат экен да, анан жаман күйөөнү тартып берет экен жашооңо. Антпей мен жакшы күйөөнү каалайм, мындай сапаттары менен деп чөткө айтыш керек экен да. Аффирмацияны айтып атканда, мен карызды каалабайм, же мен карыздан кутулгум келет деп ушинтип айтканда, же болсо ооругум келбейт дегенде, мисалы. Подсознание, например, карызды дегенде карыз деле угат экен да. А если ооругум келбейт дегенде ооруну эле угат экен. А келбейт, не дегендерди түшүнбөйт экен. Ошондуктан фокус абдан маанилүү дейт. Ошондуктан аффирмацияны туура айтканыбыз өтө маанилүү. Менин ден соолугум чың, мен жакшы гармониядагы мамилени каалайм жана башка туура аффирмацияларды айтып жүрүшүбүз керек. Бүгүн акчаны башкаруу системасын өтөбүз. Акчаны бөлүштүрүүнү. Асел Садыкова өзү колдонгон системаны түшүндүрүп берди ошол. Бул Харвекердин системасы экен. Ушул системанын жардамы менен миңдеген адамдар өздөрүнө финансовый благосостояние түзүп алышкан. Финансовая подушка, финансовая независимость, финансовая свобода.
ушул системанын эффективдүү иштешин көрдүм дейт. Ошондуктан көп жылдан бери ушуну колдонуп келатам дейт Асель. Ал мындай экен. Бул корпоративдик финанс эмес, бизнестеги финансылар эмес, бул именно личный өздүк финансы. Бул сага түшүп турган баардык акчаларды, личный акчаларды, зарплата, премия, дивидендтерди, тойдон, свадьбадан түшкөн акчаларды, белек алган акчаларды, таап алган акчаларды, бирөөлөр карыз болсо ошо карызыңды берсе, чыкса болгон акчанын баарын чогултуп, эсептеп туруп анан бөлүштүрөсүз. Биринчи счет на необходимость. Чогулткан акчаңыздын 50%-ын ошого бөлөсүз. Бул базовый расходдор. Дорога, бензин, коммунальный услуга, тамагаш, баскан турган майда чүйдө сатып алуулардын баарын ушундан колдоносуз. Андан кийинки экинчи счет бул счет долгосрочного сбережения. Буга 10%, ошо чогулткан акчаңыздын 10%-ын ошого саласыз. Счет мечта. Анан үчүнчү счет финансовая свобода. Буга 10%, буга да 10%. Бул биздин алтын жумуртка алып келчү алтын газ десек болот. Инвестиция кыла турган счет бул. Бул биз куруп аткан ийгиликтүү үйүбүздүн крышасы десек болот. Анан төртүнчү счет обучения. Буга да 10%-ын бөлөсүз. Бул курстарга, семинарларга катышканга, китеп сатып алганга ушул счеттон аласыз. Анан бешинчи счет развлечения. Буга 10%-ын саласыз. Бул ошо массаж кыла турган болсоңуз, спаларга бара турган болсоңуз, эс алууларыңызга, концерттерге барганга ашса, ошондон аласыз. Бул дагы 10%. Анан алтынчы счет благотворительность. Буга дагы 10%-ын, болгон акчаңыздын 10%-ын саласыз. Ушундай экен да. Эгер сизде бизнес болсо, бизнестеги акчаны мындай кылып бөлүштүрбөгүлө дейт. Бизнестеги финансын бөлүштүрүү такыр башкача. Эгер бизнесиңиз болсо, өзүңүзгө зарплата чегерип турасыз, анан ошол зарплатаны личный акчаларыңызга кошосуз да. Бул 1 айлык система. Эгер зарплата неделя сайын алсаңыз эгерде, анда ар неделя сайын счетторго бөлүштүрүп турушуңуз керек. Кедей адамдар өзүнүн кедей эмеси менен эмне кылышат? Эгер сенде бедный мозг болсо, бул проблема эмес дейт. Баарын деле жаңы баштаганда бедный мозг болгон. Эгер сен бедный мозг менен жашап, жана ошол бедный мозг менен бу дүйнөдөн кетсең, жана өзүңдүн бедный мозгду балдарыңа өткөрүп берсең, мына ошол коркунучтуу дейт. Эгер сенде бедный мозг болсо, жана күндө билим алып турсаң, жакшы жакка өзгөргөнгө умтулуп турсаң, жана ошону ишке ашырып кыймыл аракет кылып турсаң, демек сенде бардык шанс бар. Кедей адамдар адегенде акчасын коротушат, андан калса инвестиция кылышат, же вообще инвестиция кылышпайт дейт. А бай адамдар адегенде инвестиция кылышат, анан калганын анан коротушат. Заплати себе в первую очередь дейт. Адегенде биринчи өзүңө төлө дейт. Дүйнөлүк бардык тренерлер, Киясаки, Бодершефер, Тони Роббинс жана башкалар ошо финансовая свобода, финансовый независимость болуш үчүн адегенде өзүңө төлө деп айтышат экен. Акчаңдын 10%-ын өзүңдүн золотой көсүңө салып тур дейт мындайча айтканда. Элестет, эгер сен болгон акчаңдын дайыма 10%-ын откладывать эте берсең, 20 жылдан кийин канча акча болот эле? Бул акчалар сага пассивный доход алып келип турмак. Бул акчаларга сен жашоодон рахат гана алып жашамаксың дейт. Өзүң каалабаган жумуш менен алектенбей. Өзүңө бай адамдай болгонду, бай адамдай ойлонгонду привычка кылып ал дейт. Мен бай адамдай болуп ойлоном, ошого жараша кыймыл аракет кылам деп турушуңуз керек. Асель Сыдыкованын 2 счету бар экен Англияда, 2 банкта. Ал банктар өздөрү эле по счетам распределить этип турат экен. Телефондон эле кайсы жерде болсо дагы телефондон эле приложениясын ачып туруп эле кайсы счетунда канча акчасы бар экенин көрүп турат экен. И кайсыга акча керек болсо, ошол счетунан снимать этет экен. Биз дагы ушуну аябай өзүбүзгө привычка кылып алышыбыз керек. Кээ бир адамдар мен кайрымдуулукка бербейм, мага өзүмө жетпейт дешет, благотворительностька. Ошондо подсознанияга, ааламга сигнал кетет экен автоматически. Биз азырынча кедейбиз деген сигнал кетет экен. Анан кедей болуп жашап жүрө бересиң дейт. А эгер менге да деп айтсаң, мен ушул системаны үйрөнүп атам, мен 10%-ды ошо благотворительностька, кайрымдуулукка берем десең, мен баймын деп калат экен. Негизи кайрымдуулукту бай адамдар гана кылат. А кедей адамдар өздөрүнө жетпей атса, кантип кайрымдуулук кыла алмак эле? Кайрымдуулук жасаганда сенин кармаңа
плюс 100 балл берилет экен. Андан сырткары адамдарга жардам бересиң. Асель Сыдыкова жума сайын ошо кайрымдуулук жасайт экен. Эгер ушул механизмди запускать этип алсаңар, привычка мындай ырыскы көбөйөт дейт да, привычка кылып алсаңар, ырыскы көбөй берет, 2 эсе, 3 эсе, 10 эсе көбөй берет экен. Сен боорукерлигиң дагы күндөн күнгө көбөйүп кете берет дейт. Биз акчаны башкарганды жана байлардай болуп ойлонгонду үйрөнүп атабыз. Бай адамдар адамдарга жардам беришет. Да сөз мындай сараң жмот бай адамдар жөнүндө болуп аткан жок да. А чыныгы бай адамдардын баары өздөрүнүн үстүнөн иштеп отуруп бай болушкан. Сен өзүңө месседж жасашың керек деп посыл. Мен бай адаммын деген. Сен аз акча иштеп тапсаң дагы, сен бай адаммын деп кыймылдап, ошондой кыймыл аракеттерди жасап турсаң, сен причина болосуң, себеп болосуң, эффект анан сөзсүз болот. Анан жашооңдо андан да көп жардам берип каласың. Благотворительность, ошо кайрымдуулук бул плюс дейт. Кайра баары кайтып келет. Бул текшерилген дейт. Жакшылык кылсаң, бир күн өтпөй эле кайра кайтат. Жакшылык кылып атканда бул кайра качан келет деп күтпө дейт. Ал өзү эле келет дейт. Кээбирде кылган жакшылыгыңар 1 жылдан кийин келиши мүмкүн. Кээде сразу келиши мүмкүн. Биз баарыбыз жакшылык гана тараткан адам болушубуз керек дейт. Жакшылык кылууну кийинки планга калтыра бербеш керек. Канчалык көп берсең, ошончолук көп кайтат дейт. Бул жөн эле сөздөр эмес, жөн эле айта беришпейт бул сөздөрдү. Баары текшерилген, бардык миллионерлер ушуну айтат. Счет долгосрочный сбереженияны биз кыялдарыбыз үчүн колдонобуз. Бул счеттон ноутбук, машина, квартира, поездкаларга ушул счеттон барсак болот. Шубаларды, жоксо сиз кыялданган кымбат сатып алууларды ушул счеттон жасайсыз. Ал эми финансовый свободаны качан коротобуз? Муну эч убакта. Бул акчаларга пока тийбеш керек. Анын өзүнүн убактысы бар. Сенин ийгилик үйүңдүн фундаменти прочный болуп, стеналары тургузулуп, крышасы курулгандан кийин, башкача айтканда, сен финансылык термостатың бийик болуп, бай адамдай болуп ойлонуп, бай адамдай болуп кыймыл аракет кылып жасап калганың, демек сенин стенаң тургузулду деген сөз. Сенде навыктар бар, лидерский сапаттар бар, ораторский навыктар бар, жана башка навыктар. Андан кийин крыша. Бул акчаны башкаруу навыктары, инвестиция жасоо навыктары бар. Ошентип фундамент, стена, крыша, ушунун баары үйрөндүңөр, анан убакыт келет инвестиция кылсаң болот анан. Билим алуубуздун максаты биздин акчаларыбыздын баары күйүп кетпеш үчүн. Билим жоктугунан канчалаган адамдар акчасын жоготушат. Риск дайыма болот. Инвесторлор, бизнесмендер рисковый адамдар болушат. Просчитанный риск, анан тупой риск деген болот. Тупой риск бул казиного барып, болгон акчаңдын баарын салып коюу да. Казино ойноо. Ал эми просчитанный риск бул баарын четко эсептеген риск. Провал болушу мүмкүн. Аны кантип покрывать этсе болот деп конкретно эсептеп чыкканда. Риск просчитанный болуш керек. Билип, информация чогултуп, жакшылап эсептеп чыгып алып, анан акчаңды саласың. Ага чейин финансовый свобода счетуна тийбеш керек. Суроо жаралышы мүмкүн. Акчамдын 50%-ын счетуна необходимостька бөлсөм, мага күнүмдүк расходума жетпесе эмне кылам деген. Акчаңыздын сизге жетпегенинин 2 причинасы бар. Сиз акча аз зарабатывать этесиз же өтө көп расход кыла бересиз. Ойлонушуңуз керек, кантип кирешемди көбөйтүшүм керек. Жазып чыккан кирешени көбөйтүүнүн способдорун ишке ашырып башташ керек. Бул программа прокачка кылат адамды. Апгрейд. Элестетсен, сиз буга чейин iPhone 4 болсоңуз, эми сиз iPhone X десиз. Процессти запускать этсеңиз доходдор келип баштайт. Уламдан улам көбөйүп кете берет. Өзүңүздүн акчаңызды управлять этип баштаганда спокойствие келет. Бизди школдо акчаны управлять эткенди үйрөтпөйт. Эгер школдон эле ушуларды үйрөтүп койгондо бизде пособие менен жан баккан кедей адамдар аз болмок. Ошондуктан биз өзүбүз үйрөнүп алып, балдарыбызга да үйрөтүшүбүз керек. Башында кыйын болот, ломка болот. Конверт ачып башка жакка короткун келе берет. Эгер дисциплина жок болсо муну жасай албайсыз. Башында ломка болуп, акчаны алгың келе берет, көбүрөөк короткуңуз келе берет. Өзүңүздү финансылык диетага коюңуз башталышында. Акчаны башкарганды үйрөнүш үчүн.
Любой өзгөрүү бул дискомфорт. Ушуга даярсызбы? Эгер даяр эмес болсоңуз, анда баштабай эле коюңуз. Кандай жашап жүрсөңүз, ошондой эле жүрө бериңиз. Ийгилик, байлык бул жеңил эле иш эмес. Но стоит того дейт. Но это стоит того. Бүгүн башкалар жасабаганды жасасаңыз, башкалардан көп иштесеңиз, анан эртең башкалар жете албаган жашоого жетесиз дейт.